Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жараткан Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, Алланын барлығына, бирлигине иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган сиздерге да дайыма Аллах Тааланын рахматы, мерими, хидаяты, нуру, ырыскы, берекеси бола берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Allah Teala Kur'an'da aytat: Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve min ayatihi en halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme inne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun. Bu ayetin manisi Allah Teala'nın bar bolusuna, Allah Teala'nın ulukluğuna болгон белгилердин бири силердин өзүңөрдөн эле силерге өмүрдүк жолдошуңарды Алла Таала жаратты дейт. Адам баласы жашоодо сөзсүз түрдө үйлөнүп, өмүрлүк жолдошу менен жашайт. Аят мына ошондой кетип атат. Мына ошол үйлөнүп, ак нике менен алып жашаган баягы үйлөнүүңөрдүн максаттарынын бири литаскуну илейха, бейпил жашоо үчүн. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Жана ошол ыйык нике менен үйлөнгөн, ыраазычылык менен эки жаштын үйлөнгөндөрдүн ортосуна ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү, махабатты берет. Чындыгында ушул аятты ойлой турган болсок, ой жүгүткөндөргө жакшы бир белги бар дейт. Ошонто багы үйлөнгөн дагы жакшы, пайгамбарыбыздын сүннөтү, бирок үйлөнгөндө да жакшы ниет менен үйлөнүшүбүз керек. Мына ушул аяттын негизинде биздин алымдарыбыз айтат: үйлөнүп алып эле бир жоопкерчиликти сезбей коюу бул туура эмес шариятта. Бул чоң бир жоопкерчилик. Пайгамбарыбыз айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи" дейт. Ар бириңер жооптуусуңар. Ар бириңер кол алдыңардагы адамдарга жооп бересиңер. Эркек өз үйүнө жооптуу. Мына ошого жооп берет. Аялына, балдарына, тапканына кыяматта жооп берет. Аял дагы өзүнүн ошол күйөөсү менен жашап аткан үйүнө жооптуу болот. Өзүнө тийиштүү болгон иштерге жооптуу болот. Мына ошого ал дагы жооп берет дейт. Мына ошондон бул чоң бир жоопкерчилик. Бул аманат. Ертең бұл аманат жөнүндө суралат экенбиз. Мына ошондуктан мына ушул жакшы жашоо үчүн, бактылуу жашоо үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Эң биринчи өмүрлүк жарды тандап алышыбыз керек да. Тандап. Пайгамбардын хадисинде келеткен Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат: "Тункахул мар'ату ли арба". Адамдар үйлөнгөндө 4 нерсеге кызыгат дейт. Биринчиси бул лималиха дейт. Анын байлыгына кызыгып үйлөнгөндөр болот экен, кыздын байлыгына. Вали хасабиха, анын кадыр баркына, тегине карап. Ва жамалиха, кебирлер сулуулугуна карап. Ал эми кебирлер диниге карайт дейт. Вали диниха дейт. Пайгамбарыбыз ушул 4 нерсени дейт. Ушул 4 нерсеге кызыгып үйлөнөттөр дейт. Бирок пайгамбарыбыз айтат: "Фазфар бизати дин" дейт. Бирок сен диндүүсүн тандагын дейт. Диндүүсүн танда дейт. Мына ошондо ал да түшүнүктүү болот дин жактан, сенде да түшүнүк болот, жоопкерчилик болот. Бул бактылуу жашоого жакшы бир кадам деп эсептелинет. Андан кийин динди болгондон кийин эле ар жагы болсо бардыгы бул зыян эмес. Нур үстүгө нур дейбиз. Сулуулугу болобу, кадыр баркы болобу, башкасы бул биздеги экинчи, үчүнчү, төртүнчү маселе. Эң негизгиси тандоодо эмне кылышыбыз керек экен? Динине карашыбыз керек экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Иза хатаба илейкум ман тардауна динаху ва хулукаху фазаввижу".
İlla taf'alu takun fitnatun fil ardi ve fasadun arid. Manisi emne? Peygamber dedi, eğer sizlerden kızыңarga dindүү жана адеп ахлактуу дейт. Жакшы кылык мүнөздүү. Сөзсүз түрдө хадисте ушундай келет. Димдүү жана жакшы кылык мүнөздүү, адеп ахлактуу жигит келсе, кызыңарды бергиле дейт. Ошонун тескериси деле. Балда деле ошондой болуш керек да. Димдүү кыз деле ошондой димдүү, аманаттуу болуш керек, эки тараптан ошондой болуш керек. Эгер анан ушундай димдүүгө, адеп ахлактууга бербесең, анда кимге берет элең? Анда жер бетинде бузукулук болуп кетет деп пайгамбарыбыз айтат. Ошондон бул критерий дагы багы эске алып кое турган нерселерден. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, эгер адамдын жакшы бир кеңге жеткенин айтайынбы дейт. Ошол нерсеге жетсе, бул бардык байлык ошонун колунда дейт. Ошондо пайгамбарыбыз кен деп баалайт деген да. Аль-мар'ату салихату дейт. Иза назара илейха саррату. Егер алган жарыңды карап туруп, кубанып сүйүнүп аткан болсоң, бир нерсени айтсаң, айтканыңды аткарып аткан болсо, эгер үйдө жок болсоң, иза гоба анха дейт. Өзүнү үй бүлөнү, жакшы намысын сактап, таштаган акчаны сарамжалдуу иштетип, ошондой өзүн сактап отурган болсо, ошондан өткөн жакшы кен жок дейт пайгамбарыбыз. Ошондан өткөн жакшы бир рызкы, жакшы бир бактылуулук жок экен. Кайра жүрсөң дагы ишеничтүү болсо, бардык жагынан. Ошондон эң биринчи эмне кылышыбыз керек экен, ошол өмүрлүк жолду жакшы тандыганга аракет кылалы. Экинчи алымдарыбыз айтат, аширухунна бил ма'руф. Бул аятта да келет, Куранда айтат, ва аширухунна бил ма'руф. Силер аялдарыңарга, үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылгыла. Фа ин карихтумухунна, эгер бир кулк мүнөзүн, же бир пейлигин, же бир сөзүн жактырбай калсаңар, фа аса ан такраху шай'ан фа яджалаллаху фихи хайран касира. Балки жаман көргөн нерсеңдин артынан Алла Таала көптөгөн жакшылыктарды да берип коет. Ошондон кээде баягы аялды тандаганда, ага баягы жакшы жашайын дейсиң, кээбирде баягы зыянынабы, же кээ-бир нерселерине чыдаш дагы керек да, сабырдуу дагы болуш керек экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, ла яфрак муъминун муъминатан. Момун мусулман жалпы же болбосо аял эркек аялды жаман көрбөсүн. Эгер бир кулк мүнөзүн жаман көрсө, радия минахар, башка кулк мүнөзү, жакшы кулк мүнөзү ал жаман мүнөзүн жаап кетет дейт да, билдирбей коет дейт. Мына ошондой теңдикте жашооду эмне кылышыбыз керек? Алып барышыбыз керек. Кемчиликсиз бул бир гана Алла Таала. Толуктук бир гана Алла Таалага гана ылайыктуу. Ал эми биз пенделерде ар бирибизде кемчилигибиз бар. Анан жок, мен идеальный толук аял алам десең, анда бул дүйнөдөн жалгыз өтөсүң да. Же ошондойго тием десең, анда бул дүйнөдөн эмне кыласың? Жалгыз өтөсүн. Ошондой бир китепте окуп калдым эле. Бирок ошо үйлөнгөн эмес экен. Эмне үчүн үйлөнбөдүң десе, жакшы бир аял, идеальный аял таппадым дейт экен да. Анан бир аял менен сүйлөшүп калса, ал дагы турмушка чыкпай калыптыр. Бирок ал дагы ошондой идеалдуу эркекти таппаптыр да. Андай нерсе жок да. Мына ошондуктан кемчилик болсо, ошого бир аз көз жумуп, сабырдуулук кылып, балки башка жагы ошол кемчилигин жоюп кете берет. Эркектигин дагы, аялдыкын дагы мына ушундай чогуу эри шаркак алып барыш керек. Демек биз аширухунна бил ма'руф дегенде аларга моралдык жактан жакшы мамиле кылгыла дейт. Эркек үйлөнгөндөн кийин аялды багууга милдеттүү, үй менен камсыздаганга милдеттүү, тамак аш, кийим кече, бул бардыгы материалдык жак. Ал эми моралдык жакты бул жерде Алла Таала айтып атат, аширухунна бил ма'руф, аларга жакшы мамиле кылгыла, жакшы сөз айткыла, урматтагыла, сыйлагыла деген маани мына ушул жерде айтылып атат. Алып урбагын, мас болуп, сөгүп текпегин деген маани бул жерде. Кээ бирлер зордук зомбук кылат, азыр көбөйүп атат. Зордук зомбулуктар. Ошондон бул жерде өтө этият бололу. Эртең биз бул нерсеге жооптуубуз. Эртең ошого жооп беребиз. Ар бир сөккөнүңө, ар бир тилдегениңе, ар бир урганыңа барына жооп беребиз. Эгер эркек ушундай зордук зомбулук кылган болсо, ал жообун берет. Бул зулумдук болот. А зулумдуктун эртең сөзсүз түрдө эсеп китеби болот. Ал кечирилбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө айтат, истаусу бин нисаи хайран дейт. Пайгамбарыбыздын бул осуяты, мен осуят кыламын, силер аялыңарга
өмірлік жолдошуңарга жакшы мамиле кылгыла дейт пайгамбарыбыз. Жакшы мамиле кылгыла. Сөз айтканда, мамиле кылганда, урматтап сыйлаганда. Ошондон пайгамбарыбыз акмалул муъминина иманан. Момун мусулмандын иманынын толуктугунун белгиси ахсанухум хулукун, анын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы дейт. Ва хиярукум линисаихим. Ал эми силердин ичиңерден эң жакшыңар бул аялдарына, өмүрлүк жарыларына жакшылар дейт. А мен болсо дейт пайгамбарыбыз, аялыма аябай жакшымын дейт. Пайгамбарыбыз өзү айтат. Бул демек биздин пайгамбарыбыздын бизге болгон насааты. Пайгамбарыбыз эч бир аялдарына жаман сөз айткан эмес экен. Эч бир колун да көтөргөн эмес экен. Коркуткан да эмес экен. Айша энебиз айтат: "Вала фахишан вала мутафахишан." Пайгамбарыбыз оозунан жаман сөз да чыккан эмес, жаман кыймыл аракетти аткарган эмес дейт. Анас радиаллаху анха айтат: "10 жыл кызмат кылдым, бир нерсени эмне үчүн кылдың, эмне үчүн кылбадың" деп айткан жок дейт. Анан пайгамбарыбыз сыпатташат: "Кана хулукуху Кур'ан", анын кулк мүнөзү Кур'ан эле дейт. Демек биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эбн алышыбыз керек, үлгү алышыбыз керек. Демек ошол багы аширухунна бил маруф, моралдык жактан жакшы мамиле кылгыла дегендин ичине эмне кирет экен? Хуснул хулук. Эң биринчи адам өзүнүн кулк мүнөзүн оңдош керек. Аялбы, эркекпи баарына бирдей. Ар бир мусулман адамга милдеттүү. Азыр эле хадистен уктук, пайгамбарыбыз айтат: "Эң иманы толугуңар бул кулк мүнөзүнү жакшылар" дейт. А пайгамбар айтат: "Кыяматта мага эң жакыныңар жана сүйкүмдүүңөр бул кулк мүнөздөрү жакшылар" дейт. Пайгамбар эң жакыныңар, эң сүйкүмдүүңөр көп ажылык кылган, көп намаз окуган, көп зекет берген деген жок. Кулк мүнөзү жакшылар деп атат. Демек бул намаз биздин кулк мүнөздү оңдош керек. Орозо кулк мүнөздү оңдош керек. Ажылык кулк мүнөздү оңдош керек. Парз берип аткан зекетибиз кулк мүнөзүбүздү оңдош керек экен. Баардык жакшылык иштер. Ошондо бул намаздын негизги пайдасы бул биздин өзүбүзгө болуш керек. Анан ошол жакшы, ошол багы жакшы кулк мүнөз, ошол пайда анан чагылат башкаларга. Анын таасири жакшы таасир этет үй бүлөңүзгө, балаңыздын тарбиясына, кошуна, колонго, туугандарга. Мына ошондой өзүнүн жакшылыгын чачыратат. Андан кийин бизде кызганыч деген бар. Кызганыч болуш керек, бирок ал дагы чеги менен болуш керек. Чеги менен. Анан болбогон нерсеге эле кызгана берип, үй бүлөнү ажыратып алган болсо, ал арам болуп калат. Ал адепсиздик болот. Ал жоопкерчилиги жок. Динден түшүнбөгөн, болбогон нерсеге. Себеби биздин муфтиятка келип атат буга окшогон нерселер. Кызгана берет, ашыкча кызганат. Ашыкча нерсенин баары зыян болот. Кээде динди дагы ашыкча кармана берсең, ал дагы кээде зыян болуп кетет. Багы туура эмес түшүнүп, туура эмес багытка, туура эмес жолго түшүп алган болсаң. Тамактын дагы ашыкчасы зыян болуп кетет. Ошондон алымдар айтат, кызгануу керек, сөзсүз болот, бирок чеги менен ошону билип, туюп. Андан кийин аялга дин маселесин үйрөтүш керек. Бул эркектин милдети. Намаз окуганга керектүү нерселерди, таалимдерди, орозо кармаганга керектүү нерселерди, Куранды үйрөтүүнү, дин маселени үйрөтүү. Бул эгер үйлөнүп алгандан кийин ошого муктаж болсо, мүмкүнчүлүк бериш керек. Балки китеп сатып келебизби, же башка нерселер менен кайсы жактан болбосо дагы ошо дини сабатсыздыгын жоюш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө багы урмат кылуу менен эч качан зыян бербеш керек. Аялга зыян бербеш керек. Ошон үчүн өтө сабырдуу, өтө токтоо болгонго аракет кылалы. Андан кийин ошол жакшы мамиле кыл дегенге жакшы сөз кирет экен. Жакшы мамиле кирет экен. Балки кийимиңизди жакшы кийинип, ошол аялыңыз үчүн жасанган болсоңуз дагы бул ошонун ичине кирет. Ошол нерсе менен багы ортодогу мамилелер бардыгы жакшы болот. Ошондой эле эч качан аялды сөкпеш керек, тилдебеш керек. Ушул нерсе бизде аябай көп болот. Көп суроолор келет. Сөгүнөт, кагынат, тилдейт, жаман сөз айтат, анан шектенет, анан башка деп. Ушул нерселердин баарын токтотуш керек. Дайыма аял жөнүндө ушул аяттын негизде айта турган болсок, жакшы ойдо болуш керек. Алымдарыбыз айтат, хуснуззон дейт. Жакшы пикир, жакшы ойдо бол. Анан оттуруп алып эле шекшене берсең, анда болбой калат. Анда үй бүлө курулбай калат. Балдардын тарбиясына дагы таасири терс болуп калышы мүмкүн. Андан кийин элдин арасында дагы урматтап сыйлаш керек. Экөө тең бири-бирине жакшы мамиле кылыш керек. Элдин алдында какпастан, өзүңдү көрсөтпөстөн, аны кемсинтпестен, ага окшогон нерселер бардыгы
адепсиздик болот, туура эмес болуп эсептелинет. Андан кийинкиси алымдарыбыз айтат, ад-дуа солих дейт. Дуа кылып жүрөлү экен. Аллахым бизге дагы ушул жакшы ыймандуу, ынсаптуу аялдарды туура кылгын деп дуа кылуу бул өзү жакшы нерсе экен. Дайыма дуа кылалы. Себеби дуа силахул мумин, момун мусулмандын куралы, асман менен жердин нуру дейт. Пайгамбарыбыз айтат, удуллаха ва антум муқинуна бил ижаба. Силер дуа кылып атканда, бата кылып атканда бир нерсеге чын жүрөктөн ушул кабыл болот деген ниетте эч бир шексиз бата дуа кылгыла деп пайгамбарыбыз өзүнүн көрсөтмөсүн айтат. Анан эми бир дуа кылып коеюнчу, кабыл болор бекен деп экен кошулуп кетсе, шектүү болуп калат, анда ал дуанын кабыл болушу дагы шектүү болуп калат деген сөз. Ар бир ибадатта биз айтабыз, дуа бул ибадат, ага сөзсүз түрдө жакшы ихлас менен дуа кылышыбыз керек. Жанагы биз аятта айтып өткөндөй, башында айткан аятта وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ дейт. Алла Таала ортоңорго махабатты, райымдуулукту, мээримдүүлүктү берип атат дейт. Чыныгы мээримдүүлүк, райымдуулукту Алла Таала берет экен. Ошондон эки тарап сөзсүз түрдө бири-бирин урматтап сыйлаш керек. Сөзсүз түрдө. Эгер кыска айта турган болсок, ушул 3 нерсени дайыма сакташыбыз керек. Биринчиси бул урмат сый. Эркек аялын, аял эркегин урматтап сыйлаш керек. Экинчиси ал-ихтимам дейбиз. Бул кам көрүү. Аял эркегине, аял эркек аялына бири-бирине кам көрүш керек. Кызматын аткарып, айтканын аткарып, жакшы сүйлөп. Үчүнчүсү бири-биrini баалаш керек. Эркектин кылган кызматын, үй бүлөнү багайын деп эрте менен кечке иштегенин, бардык аракеттерин аял баалаш керек. Ошол эле учурда аялдын дагы үйдөгү кылган кызматын, балдарды караганын, ошону дагы эркек эмне кылыш керек экен? Баалаш керек экен. Ошондо эки тараптуу эмне болот? Урматсый, бири-бирине кам көрүү, бири-бирине баалоо болсо, ичинде сабырдуулук, кечиримдүүлүк, кичипейилдик, берешендик дегендер болот. Багы көңүлүн алуу, белек берип же башка кылып, мына ушулардын баары бактылуу үй болуш үчүн сөзсүз түрдө керектүү нерселер. Абу Дарда радиаллаху анху үйлөнгөндөн кийин мындай деп айткан экен аялына. Ошол учурда бир 20 канча жыл жашап койгон экен. Пайгамбардын сахабасы келинчеги менен бир жолу да урушпаптыр да. Айтышуу да болбоптур, араздашуу да болбоптур, бири-бирин жек көрүү дагы болбоптур. Анын сыры эмне десе, Абу Дарда үйлөнгөндө эле аялына айткан экен: "Ида гадибту фарадитан", эгер менин ачуум келсе, сен мени разы кылгын дейт экен да. Разы кылгын. Ал эми сенин ачууң келсе, мен сени разы кыламын дейт экен. Эгер экөөбүз ушинтпесек, бири-бирибизди баспасак, анда тез эле ажырашып кетебиз, жашай албайбыз деген экен да. Ушундай коюп алгандан кийин, күйөөсү ачуусу келгенде, аял ошого кошулуп алып ачууланып урушканда, бул туура болбой калат экен. Кээде аял ачуусу келгенде, эркек кошулуп алып бакыр урушканда туура болбойт экен. Ошондуктан бул жерде эмне кылыш керек? Бирөө көтөргөндө экинчиси төмөн болуп коюш керек экен. Эркек көтөрүлгөндө аял төмөн болуп басып коюш керек экен, аял көтөргөндө эркек, анан дагы түшүнүктүү болуп, маселени жакшы чечип, урушпастан, талашпастан бул нерсени кылса болот, мүмкүн. Мына ушул Абу Дарда радиаллаху анху өзүнүн жашоосундагы практикадан өткөн, тажрыйбадан өткөн механизмин бизге айтып атат. Демек, бул дагы бизге азыркы учурда айрыкча аябай керектүү нерсе. Урушкан, талашкан, талак берген, арызданган эле адамдар да. Ушунун баардыгы ошол жоопкерчиликтин жоктугунан, балки ыймандуулук, балки тарбиянын баардык нерсенин негизинде болуп атат. Андан кийин үй бүлөдө колдон келишинче бул жерде аятта айтылат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наран". О ыймандуулар, өзүңөрдүн нафсыңарды, андан кийин үй бүлөңөрдүн нафсыны тозоктун отунан сактагыла дейт. Демек, биз бул жерде үй бүлөгө, аялыбызга, балдарыбызга шариат илимдерин, намазды, орозону үйрөтүшүбүз керек экен. Шариат адеп ахлактарды, улууну урматтоону, кичини ызаттоону, эң негизги белгилүү ибадаттарды сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Үйрөтүшүбүз керек экен. Мына ошол нерсе менен гана биз бактылуу боло алабыз. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Кээде алымдарыбыз айтат,
кээ бир каталарга кайдыгер карап көңүл бурбастык бул жакшы нерсе дейт да. Ар бир нерсеге эле кирише берсең, болор болбос нерсеге, анда кыйыныраак болуп калат. Эркек келип алып аялына кирише берсе, аял эркегине эле кирише берсе, ар бир ишке, ар бир маселеде же бир катачылыкта башка нерседе анда кыйыныраак болот. Ошондон бул жерде айтылат. Имам Ахмад өз сөзүндө айткан экен: "Тисата ахшару хуснул хулук фит тагафул." Кулк мүнөздү толуктугун 10 деп эсептесек, ошонун 9-у ошондой кээ бир майда чүйдөгө көңүл бурбастыкта болот дейт экен да. Ошого бурбастык менен сен кулк мүнөзүңдү оңдоп аласың дейт. Кээде кечиримдүү болуп коюш керек, кээде унчукпай коюш керек, кээде билбемишке алып койсоң, ошону аял сезет. Урушпады, эч нерсе кылбады, демек экинчи аткар байкалат, өзү да сезип калса, ошондой эки тараптуу ошол нерселерди аткарса, бул дагы жакшы нерсе экен. Андан кийин имам Хасан аль-Басри айтат: "Мазала тагафулу мин фи'лил кирам." Кээде чындыгы берешендик, жомарттык, кээде ошондой майда чүйдө нерселерге болор бурбос көңүл бурбай коюу дейт да. Жашоодо өзүнүн жолу менен ал нерсе кете берет дейт. Ушул нерселерге дагы эмне кылышыбыз керек экен? Кээде көңүл буруп коюшубуз керек. Бир киши келип Умар ибн Хаттабга айтыптыр: "Мен могу аялыма талак бергим келип атат" десе, айткан экен: "Неге талак бересиң? Мен баардык эле үй бүлө баягы сүйүүгө курулган беле" дейт экен да. Биринчи, мен сүйүп алдым беле дейт экен. Жок, сен үйлөнгөндө, үйлөнүп алгандан кийин, Кудай насип кылгандан кийин, ак никең менен алгандан кийин, эми кам көргөнүңдү баштагын, аны урматтагын, өзүнчө эле кете бир жаман кулктун өзүн көрүп алып кетенчиктеп мамиле кылбай же башка жаман мамилеңди көрсөтпөгүн. Баардык эле үй бүлө сөзсүз түрдө сүйүүгө курула бербейт. Бул мааниси баягы сүйүшүп жүрүп анан ала бербейт деген сөз. Бизде шариатта кээде көрбөй туруп деле алгандар бар, туурабы? Ал учурларда ошондой болгон. Баланчанын кызы деп эле барып колун сурап, андан кийин үйлөп коюшкан. Ошондо үйлөнүп алгандан кийин, демек, колдон келженче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Баардык жол менен. Андан кийин үй бүлөгө аябай береке бере турган нерсе, Алла Таала Куранда айтат: "Фаиза дахалтум буютан фасаллиму ала анфусикум тахиятан мин индилла мубаракатан тайиба." Бул аятта Алла Таала айтат: "Эгер силер үйүңөргө кирсеңер, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" деп айткыла дейт. Салам берип килгиле дейт. Пайгамбарыбыз айтат, бул Анас ибн Маликке: "Я бунай, балам" дейт. "Ин дахалта ала ахли байтик." Сен үй бүлөңө эшиктен үйгө кирген болсоң дейт, фасаллим дейт, сен салам айткын дейт. Ассаламу алейкум деп салам айтып кирген, якун баракатан алейка ва ала ахлика. Өзүңө дагы береке болот, үй бүлөңө дагы береке болот дейт. Бул ушул пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн жакшы бир эмнеси де, насааты, осуяты десек болот. Дайыма салам айтып кирген болсок, бул береке алып келет экен. Береке. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, бул пайгамбарыбыздын багы пейилин айтат: "Ма абба тааман кот." Пайгамбарыбыз эч бир тамакты айыптаган эмес дейт. Жамандаган эмес дейт. Эч бир тамакты кааласа, напси тартып алса жеген, эгер жактырбаса жебей эле койгон дейт да. Анан бул тигиндей болуп тур, анан мындай болуп тур, ачуу туздуу болуп тур, эч бир айткан эмес дейт да. Унчукпай эле калган дейт. Биз дагы ушул кулк мүнөз балки керек кээ бир учурларда. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте, эмне дейт пайгамбарыбыз? "Динарун анфактаху фи сабилилlah." Бир динарды Алла Таала жолунда сарптасаң, эми тыйыныңды Алла Таала жолунда сарптасаң, бир динарды бир муктаждарга жардам катары сарптасаң, бир динарды үй бүлөң үчүн сарптасаң дейт. Ушулар үчөө тең сооптуу дейт. Муктажга жардам берсең да сооптуу, зекет садака чыгарсаң да сооптуу, Алла жолунда сарптасаң дагы, үй бүлөңгө сарптасаң да. Бирок ичинен кимиси сооптуураак, көбүрөөк сооптуу дегенде үй бүлөгө сарптаган акча экен да. Ошол сооптуураак болот экен. Бул көп эле ысырап кылбастан, көп эле сараңдык кылбастан, орто. Ошол жакшы ниетти эле кылып койгон болсок, ошого сооп да алат экенбиз, садака сообунун дагы биз алат экенбиз. Мына ошондон биз ар бир эркек үй бүлөсүн камсыздаганга, материалдык жактан, моралдык жактан жакшы мамиле кылганга милдеттүү деп эсептелинет. Пайгамбарыбыз айтат:
Kafa bil mar'i ismen ay yudayya men yaqut. Biröw çoň küne kıldı dep eseptelet. Al eger üy bülösün taştap salsa deyt. Üy bülösün karabay koysa deyt. Muna ошол эң bir çoň күнөлөрдүн катарына кирет дейт. Азыр угуп атабыз, үй бүлөсүн таштап кетти, балдарын таштап кетти, башка болду деген. Мына ошол нерселерди биз чындыгында ойлонушубуз керек. Өтө бакы маанилүү маселе бизде. Эми бул жаатта айта берсек чындыгында аябай көп маселелер болгону бир аз четин гана айттык. Аллах субханаху ва таала ар бир үй бүлөгө ынтымак, береке, тынчтык, хидаят берген болсун. Кийинки жумага ар бириңиздердин кандай сурооңуздар болсо бир мындай кагаздарга жазып келсеңиздер, анан бизге берсеңиздер, кийинки же андан кийинки жумадан Кудай буйрса ошол жерде жумадан кийин эле эми шашкандар жумуштарына бара берет. Эгер убактысы барларга ошол жерде ошол суроолорго жооп берип, биреке динибизди дагы ар кандай маселелерди, көйгөйлөрдү, мүшкүлдөрдү же кандай ар кандай суроолор болуп калат. Соода маселесинде, ибадат маселесинде, үй бүлө маселесинде ошолорго бир аз суроо жооп кылсакпы деген биз Ниматулла устазыбыз ниет болуп калды эле. Бир аткарып көрөлү. Кандай дейсиздер? Болобу? Мүмкүнчүлүгү барлар. Ошо үйдөн жазып келсеңиздер, бул мындай ачык, тунук, жакшы болсо, анан кыска нуска болсо ошол жерде окуп эле, анан ар бирине жооп бере берет элек. Ошол алдын ала жазып келип бизге бул жерде таштап койсоңуздар, кийинки жумадан жооп бере беребиз. Ошол жерде жазып неме кылганда балки убакыт алып коюшу мүмкүн. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулилlah. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Ар бирибиздин үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Ар бир үй бүлөнүн аялдын, эркектин ортосунда махабатты Алла Таала көбөйтсүн. Балдарына жакшы тарбия берип, элибиздин, жерибиздин, динибиздин кызматына жарай турган улан кыздарды тарбиялай турган үй бүлөлөрдөн бололу. Андан кийин бул жерде жанагы аты аталгандардын баарына Алла Таала ден соолук берсин, тезирээк шифа берсин. Азыр үйлөрдө, больницаларда, реанимацияларда ооруп аткандар бар, чет өлкөдө дарыланып аткандар бар, иштеп жүргөндөр бар. Мына ошолордун баардыгын Алла субханаху ва таала ооругандарга шифа берсин. Иштеп жүргөндөргө Алла Таала дайыма иштерине ийгилик, тавфик, береке берген болсун. Ва саллаллаху таала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.